Ошол шайлоодо мисалы мугалимдерге бул убакка чейин көрсөтүлүп келген нерселер дагы деле талап кылынып көрсөтүлө берсе кандай чара көрүүнү сунуштайсыз да? Биз демократиялык өлкөбүз. Конституцияда биз демократиялык светтик өлкө дегенбиз. Ар бир конституция боюнча, закон боюнча дагы ар бир мугалимдин өз ыктыярдуу адам катарында өзүнүн конституция жазылган өзүнүн эмелери бар, мыйзамы бар. Ошол мыйзамды караш керек. Анан социалдык партнерство болсо, ЦИК ар бир мектеп менен ошол ыктыяры менен мен иштеп берейин, бала чакамды таштап коюп иштеп берейин, ошол күнү эс албайын деп договор түзүп, ошондой болсо, эми бул шайлоо бул коомдук саясий бүт коомго тиешелүү нерсе болуп атпайбы? Бул жерде парадокстор көп да. Ошондой болгондон кийин мугалимдер иштейм деген мугалимдер менен гана сүйлөшүп, аларды күчкө салбай, мектептерде партиялар чогулуш өткөзбөй, жөн эле мектепти алса дагы анын арендасын төлөп бериш керек. Же болбосо башка, же болбосо сельсоветтен өткөзсүн, айыл өкмөттөн өткөзсүн, же болбосо жанакы спортивный площадкалардан өткөзсүн, мектептерди тийбесин анда. Анда саясатка жолотпойм десе тийишпесин. Ошондо гана мугалимдердин коомдо авторитети көтөрүлөт да. Жакшы. Кыялбек агай, сиз кандай сунуш билдиресиз? Шеңгүсал кылмай аябай жакшы айтты. Бул баягы мыйзамдын чегинде да эми кээ бир мугалимдер өзү иштейм деши мүмкүн да. Мен иштеп берем депчи. Алардын өз эрки менен да. Анан массалык мажбурлоо эмне үчүн мугалимдин кадыр баркы дагы кетет. Ошол мисалы шайлоолордо баягы буга чейин мен деле ата энем мугалим, ошолор айыл кыдырып, агитация кылып, ата энелерине жалдырап, ой шайлап кой муну дегенде дагы анан баягы кыжыры келип ата эненин анан мугалимдин кадыр баркы кеткен учурлар кездешкен да. Мен бирок эми акыркы мезгилдерде андай нерселерден качып калышты. Азыр айткандай баягы мектепте жолугушууларды өткөрбөй кээ бир учурларда. Анан баягы шайлоо участкалары бар мектептерде көбүнчө түшүк жүктөлүп калат да. Бул эми мыйзамдын чегинде ошол иштеп аткан болсо эмгек маянасын төлөп баягы иштетсе болот. Эми баягы айткандай коомдук чоң масштабтуу иш болгон үчүн баягы четте кала албайбыз да. Биз деле мугалимдер деле коомдун бир активдүү мүчөсүбүз да. Ошон үчүн биз таптакыр четтеп турабыз деп айта албайбыз, бирок баягы мыйзамдын чегинде бул иш аракеттер жасалыш керек да. Анан эми азыр мурункудай буга чейинки шайлоодо деле мен айта алам, бир көчөмө көчө кыдырган жокпуз да, агитация кылып, аябай ошондой мезгилдер болгон. Таптакыр ар бир үйгө жатып алган мезгилдер болгон да, ушуну шайлап коесуң деген. Анан список чогулткан, кайсы партияны шайлайсың деген. Алар эми бара-бара ушул нерселер жоюлуп баратат. Эми бул кийинки жылкы шайлоодо ушул нерсе таптакыр болбосо анда абдан сонун болмок да. Менин жеке оюм. Кошумча айта кетсем, бул жерде дагы бир мугалимдердин баягы социалдык абалынын төмөндүгү негиз болуп жатат деп эсептейм да. Анткени ошол партиялар ошол иштеген мугалимдерге кошумча айлык төлөп берип атат. Мисалы мугалимдер ага иштебей койгонго эгерде айлык маянасы өзүнө жетип турса, мажбур болушмак эмес да. Мына ошол айлык маянаны биздин мугалимдерге жеткиликтүү болбогон үчүн ошо кошумча булак табыш үчүн дагы иштеп жатышат деп эсептейм. Андан сырткары, мисалы үчүн биздин мугалимдер азыркы күндө эң эле социалдык жактан аябагандай жакырланып кетишти. Мен башканы айтпай эле өзүбүздүн ушул мектеп жөнүндө айтсам, биздин буга чейин жана тоолуу жер деп төлөнүп келген 20% районный коэффициентибизди 2017 жылдын 1 февралынан баштап алып салды. Бул болсо мугалимдердин турмушун өтө эле төмөн түшүрүп жиберди да. Мына бүгүнкү күндө биздин эң алдыңкы жакшы деген мугалимдерибиздин баардыгы башка мектептерге которулуп кетип калышты. Азыр ушул күндө бизде математика сабагынан 2 мугалимибиз кетип калып, 70-теги пенсияда отурган эжебизди алып келип кайра иштетүүгө мажбур болуп турабыз. Ошондой эле айласыздан жана алган акчалары биздики 3 миңден жаңы келген мугалим 3 миң сом айлык алып атат дагы
Мисалы мен өзүм 32 жыл иштедим деп атам, ошол жерде 8.000 айлык менен отуруп атам. Башка ошол Нарын областынан эң эле Кочкор районунун жапжалгыз биздин мектепте ушундай кылып койду да. Башкалар жок дегенде 10%, 20% райондук коэффициент алып атышат. Аны алып салгандан кийин биздикин автоматически жанагы стажыбызга кошула турган пайыздарыбыздын баарын алып салат экен дагы, биз берген саатыбыз менен эле отуруп калдык. Талап бардык жерде бирдей болуп атат. Мисалы ошол эле мугалимдер олимпиададан окуучуларын чыгарыш керек, тестирлөөдөн жогорку ОРТдан балл алыш керек. Мисалы үчүн ошол нерселердин бардыгына жана 3000 сом алган мугалим айласыздан ошо шайлоолорго катышууга мажбур болуп атат. Андан ал гана эмес, эгерде ушул менен жүрүп болуп турса, акча кайсы жерде көп болсо, мугалимдер даже өзүнүн ишин таштап туруп базарга да кетип калганга, 6-дем аш күндөрү мисалы үчүн сабакка көңүл бурбай, 6-дем аш күнү даярданып алып, 1-күнү жакшынакай болуп көңүлдүү сабагына келбей, акчаны кайдан тапсам деп ошондой кетүүгө мажбур болуп атат. Анткени үйүндөгү шарты былтыркы алган көмүрүнүн акчасын быйыл төлөй албай жүргөн мугалимдерибиз бар болуп атат. Эгерде мал менен болуп, айыл жери болгондон кийин мал менен эме кылалы десе, мектептен кечке бошошпойт. Кайсы убакта алар малына тоюткандай. Жана жогоруда сөзүмдө айтып кетпедимби? Биздин айыл таштак жер депчи. Анан бизге суу дагы аябагандай, ишылып айылыбыздын эмеси да катаал да, шарты дагы. Бизге мал дагы, мал чарбачылыгына дагы эме боло албайбыз. Жер иштеткенге да болбойт, жанагындай таштак жерде. Суу маселеси да өтө оор. Мен ошол жерде 32 жылдан бери иштеп, азыркы күндө соц педагогтун дагы милдетин аткарып жатам, кошумчачы. Жанагы өзүмдүн айлыгым үйүндө бала бакырама эме болбогон үчүн. Анан кайсы жерден булак болуп эле кандай акча табыш керек деле ойлоп калат да, эгерде мамлекетибиз ошо мугалимдердин айлык маянасын көтөрүп, ошолорго шарттарды түзүп берсе жакшы эле болмок да. Мисалы Сайыз убагында свет бекер болчу, көмүр болчу, көмүр түшүрүп беришчү. Азыр андай бизде эч бир эме жок. Мисалы үчүн медиктерди ала турган болсок, медиктердин аларга за вредность деп акча, кошумча акча төгүп берет. Дары дармектеринен каражаттар түшүп турат да, бизге мугалимдерге андай жок. Мисалы биздин жанагы 3000 сом, 5000 сом айлык менен иштеп аткан мугалимдерибиз бир күнкү ачык сабагын өткөрүш үчүн ошол айлыгынын тең акчасы кайра эле кагаздарга кетет. Биздин мектепте дагы бир көйгөйлүү маселе, бизде компьютер жок. Мына азыр ушу күндө компьютерлештирип бардыгы, мисалы бир жерге отчет берейин десең, кол менен жазып берсең, ал отчетуңду албай коет, компьютерге басып келди. Биздин мектепте компьютер деген жок. Анан аны сатып алайын десе, жанагындай 5000 сом айлык менен мугалимдер чогултуп дагы ала албайбыз да. Бизде өтө эле бала ыйлагыдай эле состояниедебиз да биздин. Анан каяктан мугалимдердин социалдык абалы жогорулап, каяктан мугалимдердин аброю көтөрүлүп эме болот. Азыр болсо баланын укугун биринчи орунга коюп койду дагы, мугалимдердин укугу жок, мугалимдердин үнүн уккан киши жок, мугалимдердин укугу тебейленген да. Анан ушундай шартта дагы биздин мугалимдер кыйын. Олимпиададан окуучуларыбыз чыгып атат, кызыл аттестат менен окуучуларыбыз мектепти бүтүрүп атат, талыкпай эмгектенип иштеп атышат. Ыйласа дагы, жетпесе дагы дегендей. Анан эң негизгиси биздики ушул айлык маселеси өтө оор да. Муну менен барбаган жерибиз да калган жок. Министрликке чейин, өкмөткө чейин кайрылууларды, билдирүүлөрдү жаздык. 2017 жылы 1 сааттык, 3 сааттык деп 2 жолу иш таштоо да кылып көрдүк, бирок баары бир эч бир майнап чыккан жок. Биздин үнүбүздү угуп деле ушу мугалимдердин бир көйгөйүн териштирип карап коелу деген бир жан жок да ушу. Мисалы мектепте жана правком бар эмеспи? Ал сиздердин укугуңуздарды коргоду, алсыздык кылат. Туурабы ошондой деп түшүнсөк болот? Алсыз экен алар. Биз ошо райондо профсоюз уюму менен өткөндө дагы Акипресске чыгып кетишкен.
аки пресске чыккандан деле кайра майнап чыккан жок, кайра тескерисинче келген кишилер бизди үнүбүздү угуп мындай колдоо көрсөтүп, чын эле бала ыйлагындай болуп аттыр сиздерде дебестен бизди кайра коркутуп, үркүтүп, силер эмес 2-3 дипломду сандыкка салып коюп мына басып жүрүшөт, бошоткула ордуңарды ошолорду алып келип иштетебиз дегенге чейин келип күпүлдөп ушундай эмелерди көрсөтүп кетишти. Анан айла жок, ошол жерден көчүп кетип кала албагандан кийин баягы бир көзүңдү жуум алып иштей бересиң да. Бирок чындыгында мен жанагы эгерде мугалимдин баардыгы телегей тегиз болуп турса, ошо мектептен чыкпай акчасы өзүнө алган айлыгы жетип турса, үй бүлөсүн камсыздап турса, анда иштей беришмек да. Бирок азыр андай болбосо деле иштеп атышат, аз болсо делечи ошол айлыкка. Эми менин оюмча Байрам айым айткан проблема бул жалгыз эле Семизбел мектебинде эмес. Көбүнчө айылдык алыскы мектептерде ошондой эле проблема бар. Компьютерлери жок, жаш мугалимдерди киргизүү проблема болуп калды. Анан тилекке каршы баягы тиги жылы 16% мугалимдерди жокко чыгарганда ошондо дагы жаш мугалимдер көбүнчө кетти. Келин болуп баргандар, алар тиги 16 саатка чейинки эле сабак бергендер, ошолор дагы азыр ишсиз калды. Бул чоң проблема. Муну министрликтагы, коомчулуктагы менин оюмча баягы билим энаталар дагы бул проблемаларды көтөрүп, өкмөткө, жогорку кеңешке, президентке жеткизип эле атасыңар, бирок ошону укпай аткан ошол өтө мындай өкүнүчтүү нерсе да, өкүнүчтүү нерсе. Мугалимдердин дагы бир жолу айтып кетейин, мугалимдердин статусу эч бир закону аткарылбай атат. Барлык закон. Мына сиз айтып атасыңыз, маянасын көтөрөт. Бул жана статус, мугалимдердин статусун 6-7 беренесинде деле жазылган. Эмне кылыш керек? Стаж боюнча бериш керек. Сиз жана сурап калдыңыз, сиз эмне кылдыңыз деп. 8-жылы мен келгенде, дагы 2-нчи жолу министрликке келгенде, биз ошол статусту аткаруу үчүн жанагы стаж боюнча акчаны бергенбиз. Кандай республика кыйналып турбаса дагы ошол убакта өзүңөр билесиңер, жана статуста жазылган стаж боюнча акчаны бериш керек деп. Ошол 15 жылбы, 20 жылбы ошолордун баарын тең төлөп бергенбиз. 8-9, 10 жылдарда мугалимдерге төлөп бергенбиз. Эми ошону кайра көтөрүш керек да бул проблеманы. Стаж боюнча да акча бериш керек деп. Стажды санап, анан ошо стаж боюнча дагы акча бериш керек. Дагы бир жолу айтып кетейин, Кыргызстанда аябай жакшы закондор бар. Баардык жактан билим системасына, сапаты дагы, мугалимдер жөнүндө дагы, деле материалдык база жөнүндө, эл аралык карым-катнаш жөнүндө баардык жагынан закондорубуз жакшы. Бирок ошол законду тек ишке ашырылбай, ошол законду караган киши жок да. Ошол өтө өтүнүчтүү нерсе ошол болуп атат да. Ошонун баарын караса, мугалимдердин моралдык дагы, материалдык дагы, статус дагы өтө көтөрүлмөк дагы. Мамлекетибизде мугалимдин аброю аябай чоң болмок эле. Бир сөз кошуп койсом болобу, бул азыр ушул мугалимдерге түзүлгөн шарт эми тескериси экен. Мен эми шаардын мектеби болгон үчүн бизде шарт аябай жакшы. Ал компьютер 100%, ал интерактуска 100% компьютер эми менин мектебимде. Ал боюнча мугалимдерде эч кандай түйшүк жок. Анан айлык бардык жерде эле маселе. Албетте баягы жаш жаңы барган кадрга, мугалимдерге ушул эмгек акы жакшы болсо, эми шаарда деле жашаш кыйын да. Абдан жакшы болмок. Анан бизде бир артыкчылык бар. Ош шаарынын мектептеринде ушул жергиликтүү бийлик тарабынан, башкаруу тарабынан светине, газына, коммуналдык услугаларга төлөп берет. Ар бир мугалимге айына акча бөлүп берет да. Бул эми ошол шаардык бийликтин мугалимге көргөн камкордугу болуш керек. Мүмкүн айыл өкмөттөрдө деле мүмкүнчүлүк болсо, эми кээ бир айыл өкмөттөр дотацияда отурат. Ошон үчүн алар деле жардам бере албашы мүмкүн. Шаарларда, райондордо баягы бай район айыл өкмөттөр бар да, булар мугалимдерди колдосо болот. Мисалы бизде
директордун тарбия иштери боюнча орун басарынын айлыктарына 1000 сомдон төлөөчү болчу. Азыр төлөнөбү билбейм. Мындан 1 жыл 2 жыл мурун кошумча айлыгына жергиликтүү бюджеттин эсебинен акча которулуп турат эле да. Ошондой мүмкүнчүлүктөр болсо дагы караштырса, кичине жакшы жардам болмок мугалимдерге. Мугалимдерди окуу процессинен аларды кылган жагдайлар тууралуу талкуу уюштурдук. Булан институту мындан ары да талкууларды уланта бермекчи. Сак саламатта калыңыздар.